Кээде адам көп дуа кылат, бирок эмне үчүн жооп жок деп ойлойт. Балким дуанын кабыл болушуна тоскоол болуп жаткан амалдар бардыр. Дуанын кабыл болушуна тоскоол болушу мүмкүн себептер. Дуба ибадат. Бирок адам өзү да дубасынын кабыл болушуна аракет кылышы керек. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ар бир мусулман дуа кылат, бирок кээде эмнеге дуам кабыл болбой жатат деген суроо жаралат. Эң оболу бир нерсени эстейли. Аллах Таала ар бир дубаны угат, бирок анын жообу ар кандай болушу мүмкүн. Кээ бир дубалар дароо кабыл болот, же болбосо кээ бирлери кийинчерээк берилет. Ал эми кээ бирлеринин ордуна Аллах пендесин бир жамандыктан сактайт. Ошол эле учурда дуанын кабыл болушуна тоскоол болушу мүмкүн болгон айрым себептер да бар. Биринчиси ата-энеге каршы чыгуу. Ата-эненин ыраазычылыгы Аллахтын ыраазычылыгына алып баруучу чоң себептердин бири. Экинчиси бирөөнүн акысын жеп коюу. Кул акысы өтө оор жоопкерчилик. Эгер кимдир бирөөгө зулумдук кылсак, тооба кылып, мүмкүн болсо анын акысын кайтарышыбыз керек. Үчүнчүсү арам менен азыктануу. Хадистерде арам ырыскы дуанын кабыл болушуна тоскоол боло турган себептердин бири экени айтылган. Төртүнчүсү текеберлик жана жүрөктөгү кек. Момун адам жүрөгүн жаман сапаттардан тазалоого аракет кылат. Бешинчиси күнөөнү билип туруп улантуу. Ар бир адам жаңылат, бирок эң жакшысы дароо тооба кылып туура жолго кайтуу. Алтынчысы дубаны көңүл кош кылуу же Аллахтан үмүт үзүү. Дуаны чын жүрөктөн Аллахтын ырайымына ишенип кылуу керек. Урматтуу бир тууганым, эгер ушул кемчиликтердин бирин өзүбүздөн байкасак, үмүтүбүздү үзбөйлү. Анткени Аллах тооболорду кабыл алуучу, өз пенделерин кечирген Рабби. Бүгүндөн баштап жүрөгүбүздү тазалап, ата-энебизге жакшылык кылып, арамдан алыс болуп, адамдардын акысын сактап, дубаларыбызды ыхлас менен кылалы. Аллах Таала баарыбыздын дубаларыбызды кабыл кылсын, күнөөлөрүбүздү кечирсин жана жүрөгүбүзгө тынчтык берсин. Амин. Эгер бул эскертүү сизге пайдалуу болсо, аны башкаларга да бөлүшүп коюңуз. Балким ушул видео бирөөнүн тооба кылуусуна себеп болуп калар.